Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университети. Бир кылымга тете убакыттан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан жогорку окуу жай агрардык тармактагы сапаттуу адистерди даярдаган, креативдүү жаштардын башын бириктирген уюткулуу билим орду. Билим берүүдө жетектүүчү статуска ээ өлкөнүн билим берүү, илимий жана инновациялык ири борбору. Ааламга кулачын келен жайып, айыл чарба адистерин даярдап чыгарган Кыргыз Улуттук агрардык университетте 6 факультет, 1 институт, 31 кафедра, 4 колледж, 1 илимий изилдөө институту бар. Окуу жайда 23 бакалаврдык багыттар, 1 адистик жана 17 магистрдик багыттар боюнча 7000ден ашуун студент билим алат. Университеттин бардык билим берүү багыттары боюнча лицензиялары бар. Акыркы 10 жыл окуу жай тарыхында өзгөчө секирик жасаган, алдыга умтулуп, материалдык техникалык базасын чыңдоого жетишкен, өнүгүүгө өрүш алган унутулгусу убакыт болду. Заманбап технология, теориялык билимди практика жүзүнө чыңдоого шарт жараткан бүгүнкү күндүн жабдуулары, эл аралык ичиндеген уюмдар менен байланыш чыңдалып, алардын тыгыз кызматташтыгынын артында жаш окумуштуулар менен студенттердин чет өлкөлөрдө билимин өркүндөтүүсү келечек муунга, болочок кесип ээлерине болгон камкордук. Мындай талбаган эмгектин жаратман аракеттин артында окуу жай жамаатынын, алардын башында турган Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын, Россия илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, ветеринария илимдеринин доктору профессор Рыспек Нургазиевдин ополтоодой эмгеги турары талашсыз. Жаңычылдыкка умтулган жетекчи, илимпоз окумуштуу жогорку окуу жайды жаңыртып тем болбой, илимге идиреги бар жаштарды тарбиялап, бүтүндөй илимий мектепти түптөдү, илимге из калтырган ишин далилдеди. Болгондо дагы биз молекулярдык деңгээлде ушу жакшы лабораториялар куруп, анан жаш окумуштууларды тарта баштадым. Азыркы күндө мен илимдин 18 кандидатын алган жана илимдин 5 докторун даярдадым. Алардын көпчүлүгү ушул өнүккөн мамлекеттердин, мисалы ошо Американын, Япониянын, Канаданын, Германиянын жана башка мамлекеттердин, Россиянын күчтүү илимий борборлорунда мындай даярданып келген өтө күчтүү илимпоздор. Андан сырткары мына Казакстанда ошол ковид оорусуна каршы вакцина чыгарышты. Ошол 2 регистрация болгон вакцинанын авторлору өкө тең менин окуучуларым илимий мектебинде даярдалганда. Ошончо бул илим тармагына мен ошол Москвадан ошол 89-жылы кандидаттыкты даярдап келгем. Ошондон баштап эле лабораторияны кура баштагам. Азыркы күнгө дагы ошол менин жетекчилигим астында 6 аспирантым бар. Ошолор менен илимий иштерди алып барып атам. Адатта кесип анан жогорку окуу жай тандоодо жаңыча ойлонгон бүгүнкү муун заман талабына ылайык шарты бар. Окутуучулук курамы мыкты билим уясын ыкташат. Эл аралык деңгээлде рейтинги бааланган, дүйнөлүк алдыңкы жождордун тизмесине кирүүгө белсенген Кыргыз Улуттук агрардык окуу жай буга чейин бакалаврдык, магистрдик баалоо тууралуу көз карандысыз аккредитациядан өтүшкөн. Биз ушул университет толугу менен бүт системасы эл аралык аккредитациядан өттүк. Жакшы деген деңгээлде өттүк. Эми кийинки этабы аяка регистрация кылыш үчүн да бир 2-3 талап бар. Муну ошону аткарсак, мындайча эл аралык уже рейтингге ошо регистрация кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ал эми эгерде вуздар, ошо жогорку окуу жайлары андай аккредитациядан өтпөсө, алардын эч жакта мындай тизместе болбойт да. Бул ошо балдарга биздин ошо келечектеги биздин ошол студенттерге жакшы билимди бериш үчүн ар бир вуздун ошол эл аралык деңгээлдеги аккредитация өткөн колунда кагазы болуш керек. Дагы бир белгилей кетүүчү маанилүү жагдай, окуу жай прикладдык негизде билим бергендиктен сөзсүз түрдө университеттин шарты талапка жооп берип, эл аралык деңгээлдеги лабораториялар менен камсыздалууга тийиш. Агрофакта фитосанитардык лаборатория бар. Ал эми главный корпуста болсо топурак менен сууну изилдей турган лаборатория бар. Бул Кытай мамлекетинин илимдер академиясынын болгон чоң проектинин жыйынтыгы болуп эсептелинет. Андан сырткары эл аралык атайын бир долбоор бар. Ал айыл чарба министрлигинин астында болгон. Ошол долбоордун алкагында $2 миллион чоң долбоор утуп алганбыз. Анын аркасында биз Кыргызстанга 104 ветеринардык кызматкерди даярдап бердик. Ал эми университет боюнча 150ден ашык ошол дүйнөдөгү университеттер менен биздин байланышыбыз бар. Россиянын азыр 4 университети менен жана Германиянын Вайнштефан университети менен биз мындайча айтканда 2 тараптан 2 диплом бергенге кол коюлушуп, мына балдар уже 2ден диплом ала башташты. Бул ушул балдарга болгон академический мобилдүүлүктү биз дагы жогорку деңгээлге коебуз.